Ысык көл районунун Чоң Сарой айыл өкмөтүнүн карамагында 5 айыл бар. Калктуу аймактардын катарындагы айыл өкмөтүндө бала бакча жетишсиз болгон үчүн жыл сайын бул маселени чечүү аракети көрүлүп келген. Мында ушундай аракеттин аркасында бүгүн Чоктал айылында 120 орунду жаңы бала бакчаны жалпы айыл тургундары салтанат менен ачышты. Аталган бала бакчанын курулушу 2018-жылы башталып, айыл аймагындагы эс алуу жайларынын ишкерлердин дем өөрчүлүгү менен толук курулуп бүткөрүлгөн. Наристе аталышындагы бала бакчанын салтанаттуу ачылыш эмине айыл тургундарынын кубанычын тең бөлүшүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Максат Сарбагышев баштаган жогорку кеңештин депутаттары, дем өөрчүлөр катышышты. Ушул биздин Ысык көл жергесинде Чоктал айылында ушул жакшы дөөттү түшүп атат десек жаңылышпайбыз, кут түшүп атат десек жаңылышпайбыз. Себеби ушул канча жылдардан бери биздин ушул Чоктал айылында ушул биздин келечек муун жаш балдарыбызда көпчүлүгү үйдө, көбүнчөсүн дагы коңшу айылдарга апарып бала бакчага берип жүрүп, тарбия алсын, билим алсын, акыл алсын деген мындай бир максат менен ушу эки жакка канча ата-эне ушул жерде турган бир туугандарыбыз убара болуп жүрчү эле. Бирок ошонун баарын бүгүнкү күндө мындай бир жакшы шартта, жакшы маанайда бүгүнкү салтанаттуу ушул биздин бала бакча, Наристе бала бакчабыз ачылып атканына жеке эле мен эмес ушул жерде турган баардык биздин жарандарыбыз кубанычтуу күнү болуп отурат деп эсептейм. Өнүктүрүү фонддон бөлүнүп, жана эмеректерди алууга жергиликтүү бюджеттен 5 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушу социалдык объекттерди курулуш иштерине абдан көңүл бурулуп, жерлеринде тиешелүү иштер алып барылууда. Чоң Сарой айыл өкмөтү боюнча айтсак, ушу 5 айылдын ичинде бүгүнкү күндө 3 бала бакча иштейт. 2 бала бакчанын жаңы заманбап курулуш иштери 2023 жылга пландалууда. Мындан тышкары 80% ушу социалдык объекттер жаңы заманбап ишке берилип, бүгүн иштерин алып барылып атат. Ушу бүт иштердин натыйжасы менен, жыйынтыгы менен бүгүнкү күндө Чоң Сарой айыл аймагы республикалык деңгээлде мыкты айыл өкмөт наамына ээ болуп отурат. Чоктал айылындагы 120 орунду Наристе бала бакчасынын курулушу толук дем өөрчүлөрдүн жардамы менен болгон. Ал эми айыл өкмөтү заманбап бала бакчага керектүү эмерек жабдыктар менен камсыздап берген. Ынтымактын аркасы менен курулушу аяктаган бала бакчага салым кошкон ар бир адамга салтанаттуу ачылыш аземинде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан сыйлыктар, ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Кудайым буйруса, ушул айыл аймагыбызда 5 айыл бар. 5 айылдын 3 айылын бала бакча менен камтып, жаш өспүрүмдөргө шарт түзүп бердик. Келечекте 2023 жылы ушул Чоң Сарой айыл аймагына караштуу Сарой айылы менен Өрнөк айылына бала бакча жок. Кудайым буйруса, келечекте салганга азыр толук документациясын даярдап, эмдиги жылы баштайлы деген ой тилегибиз бар. Чоктал айылындагы 120 орунду 2 кабаттуу бала бакчада заманбап бардык шарттар түзүлгөн. Эми бала бакча айылдагы наристелерге эшигин ачып, мыкты келечек ээлерин тарбиялаган жайга айланат. Буга чейин айыл тургундары балдарын жакынкы Тамчы айылындагы бала бакчага алып барышчу. Наристемин келечекке талпынган, акыл сөздү оюндарды жактырган, ата-эненин ийгилигин кубаттап, ал дайыма жеңиштерди жактырган. Эшигиңди ачайым, ийгиликке күнгө шашайым, улуулардын баскан жолун кайталап, жер үчүдө бөсөйүп жашайын. 50 жылдан ашык ушул жерде бир да бала бакча болгон жок эле. Бүгүнкү биздин айыл үчүн чоң кубаныч, чоң майрам. Келечектеги муундар тарбияланып, жакшынакай бөбөктөр үчүн эң шарттуу мектеп бала бакчасы ачылганы биз үчүн кубанычтуу болду. Келечекте ушул жерден эң бир акыл эстүү, элине кереги тийген, эли үчүн күйүп жанып эмгектенген жакшы балдар чыгат деген үмүт менен бата тилегибизди берип, карылар ушул жерде чогулуп турабыз. Ысык көл районунун Чоктал айылындагы 120 орунду дем өөрчүлөрдүн жардамы менен курулган бала бакча быйылкы жылы областтагы ачылган 9-чу бала бакчанын катарын толуктады. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.